Uykusdan жолукту сүйгөнүм маған баштагыдай күлкүң жугай не болду саған убадага бек туруп калбадың беле бактылуу болобуз деген сөздөрүң кайда жаным кайдагы сүйүү жаным кайдагы күлкү солдуго сага арналган сүйүүнүн гүлү эми кайрылбайт сүйүү эми кайрылбайт күлкү солдуго сага арналган сүйүүнүн гүлү кантип эми сайкал келди бизге алгач сайкалды кошобуз байкени бир аз күтүп калдык Ильяс байке бизди көрүп аткан болсо сайкалдан кийин Ильяс байкени чакырабыз сайкал кол чабыңыздар менен сайкал тосололу сайкал кандай жакшыбы ден соолуктары Шүгүр, өзүңүз кандайсыз? кызың чоңоюп атабы жакшы Сонун бардыгы. Өзүңүз кандайсыз? Бүгүн Сүйүнчү радио көрбөйсүзбү, башка ушул. ооба бүгүн тизгин менде Жакшы. сага мен көп суроолорду топтой алган жокмун себеби мен мына чыныгы эле көрүп жүргөндөй эле мындай суроо берейин дедим карантинде кандай кыйналбай жүрөсүңбү Карантин өзгөчө өтүп атат. Бул карантин жакшы адамдар менен тааныштырганга аракет кылды. Жаман адамдарды алыстатканга аракет кылды десем болот, ошол. жакшы кызың чоңоюп атабы кыскасы аябай сонун ширин кыз болуптур мен ар дайым инстаграмдан көрөм да Рахмат. сен дагы билем ушундай бир жөнөкөй мындай тырышчаак анан мындай бир күлдүргүч кызсың да аябай мындай Менин кудулумсуң дебесизби? жүзүңдө бир сонун жылмаюу тартуулайсың да адамга дагычы анан эми суроо карантинде баягы эми диджейлик дагы өтө оор экен да сен өзүң деле түшүнсөң керек себеби Мен да болгом. ооба конок табыш деле бир азап экен өзүнчө баягы диджейлер дагы баягы сөздөрдү мындай эме кылып айтат го кураштырыпчы ошону мен баштайын анда суроолорду баягы алысты жакын кылган кыз тамакты таттуу кылган туз иммунитетти көтөрө турган эмне тамактарды жеп айтып койсоң Иммунитетти көтөргөнгө дарыларды эле ичип атабыз. Мындай обычный эле тамактарды жеп атабыз. жакшы болду ошол эле Ооба. мен ойлогом да сен мындай деп ойлогом да сен мен ушул суроону эптеп зорго таап бердим ошо сага көп суроо жооп берсе анан кичине убакыт өтсө деп ушундай ойлогом мейли андан кийин негизи жакшы тамактарды жеш керек. жакшы жок мен жалбатка келгем бишкекте үйдөн чыкпай жаттык эми суроо мындай суроо болсун дагы сайкал качан бизди күйөө алат улуу кылат деген бир суроолор көп келди да бир көпчүлүгү сурайт сайкал качан ушундай сайкалдын тоюна качан барат экенбиз деп дагы биз дагы үнүттөнүп жүрөбүз эми ошол жактан Обязательно да. же болбосо мындай кылайын мындай суроо берейин баягы инстаграмга киргизип каласың да көп мындай жүрөкчөлөрдү мындай сүрөттөрдү анын сыры эмне деген кандай түшүнсөк болот деген бир Анын сыры мен занятамын деген. Тамаша. Андай эмес. Болгону баягы жүрөгүңө жакын бир адам болот, балким ошондон уландыр, бирок азырынча күйөөгө тиейин деген менде ой такыр жок. Балким жакын арада, балким 1 жылдан, балким 5 жылдан Кудайым айткан болот деп ойлойм да. Мен сени туура түшүндүм. Мен оюмча сен азыр эми мындай кылат экенсиң да, азыр турмушка чыкпай эле кызыңды чоңойтуп,
өзүң кызыңдын машинанын астына салып алып бир аз чоңойсо ушундай бир ойлорум бар экен да, мага азыр звонок келди, ушундай ойлор бар деген. Сонун. Айштемдер жакшыбы? Айштамдар өтө сонун керемет адамдар. Камбар сары жүрөк нени билдирет деп күлүп атат. Бул жакта менин инилерим. Мен баягы жашооп жакындарыбаган ачык сөздөргө жакындарыма дегендей. Камбар да менин иним болот, анан сары жүрөк нени билдирет деп билет, ошол күлүп атат. Баягы интернет аябай эле хайп болдубу же чынбы билбейм, баягы Сагын экөөңөр ушундай жакында үйлөнөт экен деген суроолор дагы аябай көп келди да. Анан Сагын азыр баягы бак дарактарда жүрөт да, ошол себептен эмне болуп атат ал жак деп бир суроо. Эгерде биз чындап жүрүп аткан адам болгондо, анда мындан уже давно эле чыгып кетсе керек деп ойлойм да. Ошо экөөбүздүн жүрүп аткандарыбыз баары эле уже бул экөө жүрөт деп башкача көз караш менен карап калышмак. Бирок биз чынында эле доспуз. 6 жылдан бери интернет мындай чыга элек, өчү элек кезден бери доспуз. 7 жыл болуп кетти даже. Ал значит туура эмес маалымат экен, э? Туура эмес маалымат. Туура эмес. Урматтуу достор, туура эмес маалымат экен. Ага ишенбеңиздер. Кызың каякта? Кызыңа алып келсең болмок. Кызым ушундай көйнөктөрдү кийип алып, үйдө тайпасын жүзөтүп отура берет. Бүгүн тайпасы биздин конокко келген. Ушундай бул үйдө эле. Анан көйнөк. Не көрүп атасың? Ай, алып келиптир тайпасы, ай. Көйнөк. Көйнөк кийип тайпасын жанынан чыкпайт. Тайпасы менин үйүмө келген, конокко келишкен. Анан кийин тайпасын жанынан чыкпайт, сагынып калган окшойт. Жакшы, ушундай күчтүүлүгүңөн жазбак Сайкал. Сен ушундай жаштыгыңа карабай аябай аракетчилсиң. Чоң. Кызың дагы чоңойсун. Дагы бир суроо берем деген. Шапа. Бир суроо, көпчүлүк баягы элден дагы суроолор келип түштү, бул жака келип атат. Зарлык менен качан дагы дуэттер чыгат деген бир сонун чыгармаларды аткарып берсе жакшы болот. Ильяс Абдыразаков байкебизге күлүп атат. Ильяска күлпөңүз. Күкү дейли. Азыр Ильяс байке дагы кириш керек. Карантин бүтсө анан чыгат. Карантин бүтсө анан чыгат экен. Кудайым буйруса ийгиликтерди каалайбыз. Эле баягы камкорчуларга окшоп эле кетиш керек. Чындыгында кыйын экен да. Сайкал эми мындай бүгүн Инстаграмда көрдүм, подружкаларың менен ушундай бир кайрымдуулук иштерди кылып жүрдүңөр. Аллахым ыраазы болсун силерден. Ушундай бир керемет кызда бир аябай бир сөз деле таба албайт да мындай. Мына көрдүңүздөрбү да кой. Келеме ушундай бир көпчүлүктүн суроосу менен бир куплет, бир кайрымасы менен бир чыгарма аткарып берип койсоң аябай сонун болот эле. Өзүңө жаккан бир. Мен булурду бала элекке чейин эле өрдөчүмүн. Анан балалуу болгондон кийин, кыздуу болгондон кийин бул ырдын ар бир сөзүн, ар бир тамгасын дагы баягы манер түшүнүп калдым десем болот. Сөзү берейин. Сүйүүдөн тапкан белегим, сүйүдүр том жөлөгүм, нур болуп кирдиң сен үйүмө, көксөгөн үмүт тилегим, жипарым житум шириним, күн болуп көктөн төгүлдүң, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүң, жипарым житум шириним, күн болуп көктөн төгүлдүң, арчадан болду бешигиң, арчадай болсун өмүрүң, арчадай болсун өмүрүң. Рахмат, сон. Сизге да рахмат. Адамды баягы эмоцияга кирип мындай
Шындыгында эме бериңер. Мындай башкача бир сезимдер болгонду. Сага чоң рахмат айтабыз. Азыр Ильяс Байкеге дагы байланышка чыгабыз. Ильяс Байке менен дагы Ильяс Байкени дагы конокко чакырып койгонбуз. Ыраазычылык Сайкал, кызың чоң болсун. Сен жакшы көрөбүз, үйдөгүлөргө салам де. Биз да баарыбыз жакшы көрөбүз, жакшы алыңыздар. Рахмат. Ильяс Байке бизди угаткан болсоңуз, жазып коесуз деген ойдомун. Ильяс Байкем. Ильяс Байке мага жазып коесузбу бул жака? Кет. Мынакей. Запрос. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ильяс Байке кандайсыз? Жакшыбы? Денсаулыктарыңыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Жакшы, Кудайга шүгүр. Карантинде кантип отасыз үйдө? Карантинде отурабыз, үйдөн чыкпай. Колдон келген жардам кылсын, үйдөн чыкпасын. Ильяс Байкени биз өтө жөнөкөй легенда ырчы деп билебиз. Баягы көпчүлүгү Ильяске баягындай да сизди Азап деген менен Ильяс Абдыразаков дегендер Азап жок, мен ойлойм баягы Багыттар деген дагы бир сонун чыгарма, бичи кыз карындаш деген чыгармаларыбыз да биздин учурда аябай хит болгон да. Туура. Анан биринчи баягы ырдап берсеңиз эфирдегилерге сон болот эле да, бир атайын ушундай бир эфирибизди биринчи амандашып анан бир чыгарма аткарып бериң, андан кийин мен суроолорду берейин. Рахмат. Не деген ырдырды айтып атасың ушунда? Баягы Багыттар деген ырыбыз бар эле, бичи кыз карындаш деген. Бичи кыз карындаш деген бе? Же бул башка өзүңүзгө каалаган, өзүңүз жатканда баягы. Мен жаңы чыгарган өзүмдүн адашкан сүйүү деген ырдап берейин анда. Мейли, кеттик. Эфир башталганда барыңыздарга салам. Бүгүнкү Сүйүнчү радиосунун угармандары, көрөрмандары, окуучулары ушул баракчаны барыңыздарга салам. Мурадил экөөбүздүн окуучуларына эме подписчиктерибизге да салам. Барыңыздарга ийгилик, ден соолук. Сиздерди көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Буюрса, кеттик ырдайлан да. Бул багында бактабай жалгызымдан айрылдым, жаштык кылып алдымды, адашып калдым. Эми болсо мен туңгуюктамын, онон жүрөгүм ай бир эзилип. Жүрөгүм сен сабыйлап сурса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийимин тагдырга. Жүрөгүм сен сабыйлап турса дагы да, башка жанды ойлоп турсам да, аргасыздан баш ийимин тагдырга. Рахмат. Керемет чыгарма болду. Бала чакырыңыз жакшыбы, Ильяс Байке? Жакшы, рахмат. Өзүңөр? Жакшы. Ильяс Байке, менде мындай бир суроода баягы жеңем менен баш кошконубузда жеңем сизге күйөрман болгонбу же сиз жеңеме күйөрман болгонсузбу деген бир суроо да. Жакшы суроо экен, аябай, Так, жеңем мен кандай десем экен, негизинен биринчи негизи мен өзүм күйөрман болгонумду айтсам болот. Себеби жанагы кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат деген жакшынакай сөз бар го бизде. Ошондуктан албетте бул деле жеңем сиз жазган кез биринчи жазуулар. Бул деле күйөрман болгон экен.
кийин таанышкандан кийин айтып берген. Ырыңыз чыкканда, арманым деген ыр чыкканда мен ушул бала менен таанышсам экен деген жакшы ойлор болгон экен мечталар. Аны кийин айтты сизге. Өзүмдү өзүм мактай кеттим э. Жок, башында айткан эмес. Сыр билгизбептир да. Жакшы, сон керемет экен. Дагы алдыда клиптер, кандай пландар, жаңы ырлар, не карантинде жөн жатпай бир ырларды даярдап атсаңыз керек. Жаңы ырлар чыгарып атабыз. Дагы көптөгөн жумуштарды багы чогуу иштеген коллегалар менен аранжировка, чыгарма бүт ушул чыгармачылык жолдогу болгон жумуштарды иштеп, бекер отурбай, хотя бы жан дүйнөдө азык тартуулап туралы деп аракет кылып жүрөбүз. Рахмат чоң. Ильяске баягы гастроль деген дагы бир сонун нерсе го. Гастролдо кандай учурлар болгон, эң кызыктуусун эле бир азыраак айтып берсеңиз дагы сонун болот эле. Гастролдо эң кызыктуу окуялардан кайсы болот эле? Жана бир Жалал Абадта болгон бул окуя. Кече жакында эстеп атып, айтып беришим керек экен ушундай эфирлерге чыкканда деп эметип койдум, камдап койдум эле айтып берейин э. Жалал Абадта Алапка шаарына баратканда биринчи айылда Леспайке катып калды. Чалып калдым мага дагы. Ошол Алапкага баратканда бир айылда кичинекей болчумун, жанагы илгери билесиңер, жанагы живой Ямаханы сахнага коюп, анан мен ойноп берет элем да, кичинекей элем, 5-6 класста элем. Леспайке чалып калдык. Тияктан звонок калып атышат, кечирим сурайбыз. Анан ушул ырдап атканда жана концерт башталарда даярдап шунурларны сайгылап установка кылып атсам, элдер кирип отурушкан болчу да. Анан ар жактан бирөө караңгыдай көрүнбөйт бир бала айтты окшойт. Аткарып атсам, тур бар эшикке чыгып гүлдүрегиңди ойночу деди да. Гүлдүрек бар го, жана кичинекей жаш балдар. Анан азыр бул анча байкабай атат окшойт. Бул концерт башталганда мен кантип Ямаха ойноп ошол жерде кечке жүргөнүн көрүп, вообще концерт көрүп кандай бир башкача сезим болот болуш керек деп күлүп койгом. Ошентип концерт өткөн, ошол бир азыр дагы өткөндү эстеп койгом. Ушул кийин кандай чувство болгон анда ал кишиде? Жок, аны билбейт экенмин, тааныбайм. Залдан отурган бир киши сахнага чыгып, Ямахаларды коюп атсам, ушу барып гүлдүрегиңди ойно деди эле. Ушу гүлдүрек жок болуп калган да. Рахмат. Леспайке чоң рахмат сизге. Ушу аз да болсо дагы баягы макул болуп бергениңизге чоң рахмат. Ийгилик болсун үйдөгүлөргө. Чакырганыңыздарга рахмат. Сиздерге да ийгилик. Саламатка салам. Сүйүнчү радиосуна салам. Эфирибиз бүтүп калды окшойт, э? Ооба, кийинки конокторду да күтүп атабыз. Рахмат. Давайте, ийгилик. Достор, кеттик анда. Бир чыгарма болсун. Апаларыбыздын урматына баласы менен апасы сүйлөшүп калыппыз. Анан баласы үйүнө кеч келип эшикти ачса, апасы туруп турду. Балам, каякта жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң, эртерээк келбейсиңби, мага жардам бербейсиңби балам десе, баласы: апаке, ой байлыгымсың, сыркасаң орун таппай кайгырыпмын,
жаткызбай баламында ойнойлу деп тажат улам кайрылыпмын. Апаке үндебесем куулугамын, калгансыз үйдө жалгыз кууруламын. Сагындым ай жаш кезимдей камкаймакты, чөбөгө жейсиңби деп чууруганын. Десе апасы баламай, баламай балакайым, секектин бал тилиңден анан айын. Мен эми чуркай албайм, жаш кездегидей чайды дагы сыгыртай албайм. Десе баласы, табабыз турчу апа, айла барбы? Барабыз жүз апа, кайда калды? Карайбыз көлдөн, тоодон, асман, күндөн, чыгыштырың сенин айтчы кайсы жайда калды? Апаке орбасаң кубанамын, жанымда болсоң күчкө кура аламын. Өмүр бер, ден соолукту аяба деп Кудайдан сураганым. Кайгырбай тастарла өргөн ал сырай күсүна багырай алдыда жүрөм башымды апапак жолук салып амандык тилек сагынып алыстан балам келип ай апак жүрөм сагынып. Ardayım canım anayım, ağardım sınay saçlarım. Al peşte bizi östürdün ay, apalar ay taşım alayım. Al peşte bizi östürdün ay, atalar taşım alayım. Hayal sen gülsün, hayal benim gülsün, hayal naziksin. Altın apa, canım aklım, sizge dayım, taşım aklım. Kaçan üylönösün deyip çaştır görüşlerim. Üylöngönüz, görseniniz. Buluttan çıkan nere ayken, al suyunun canlıyla sıcayken, aşık oldum sular kızım berebe. Akta kesi aktan elep bayken, ay 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 bakıtın de kolganay, mağa cezim koyganay, benden başka jigit görsal da aşık olganay. Bakıtın de kolganay, mağa cezim koyganay, benden başka jigit görsal da aşık olganay. Kitep karmap bizge kötüren Bilim besten okuculukçılıkın Alkış şeytan muhallemde kitep
Hala çok bu mektepten gitmesine. Koş emese beklerim, hayra gelir beklerim. Gözlerimden taşlanıp, koş taşıyor bugün gittiğimi. İlk sudan kayberim var. Tengirim aşkın tengirim var. Kapıstan kaldım gezgin. Bektadıranday yerim var. Toy bulup duram yemi seninle tekim kaldı. İlk sudanday yerim var. Ezan Maksat belgelerge çalıp koyçu. Tengirim aşkın. Hurmattуу бүтүрүүчүлөр болсо, бүтүрүүчүлөр быйыл белгилүү себептер менен болбой калды. Сабыр кылыңыздар. Ар бир жакшылыктын баары алдыда азыр. Катып калды достор. Жакшы элеби же катыган жокпу? Ата деп yaşatandı, aldın ile özüm barsandı. Gündüz satan geçsin aşka, aldın ile anda baksandı. Gündüz satan geçsin aşka, Allah'a şöyle sana sandı. Dostlar hazır bu jaka men koşup turgan insanlardı koşoyun. Katıgan жок dedi Rahmat. Hazır biraz çalganda biraz mümkünçülük olmadı. Ercan! Ma ben telefon var bir koysan? Alo alo bu sensinle kanday salam. Oba oba tadının nefsirlemem. Kaçan geldin annem olsa bitti seni. Sarılışın bol geçiyor zaman. Çoluk alır gülüm çoluk alır. Çoluk aşı çoluk suda git oranı. Tabiatın çıkbar gülüm bir tutup. Çoluk alır gülüm çoluk alır. Dostlar, sebep barık ayağına şey ırdagan bolsam, biraz vakt tarrak bolup kaldı. Karatta gözümden ayçaliyen, bağdaşlarımı sözümden ayçaliyen. Günde sağa gelenin ayçaliyen, o sen arabaya otursun ayçaliyen, Cemile, hey Cemile. Mesela bizim adatlı konuklar
Ноорuz geldi. Koşulu. Cemile, Cemile. Oy Cemile. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aleyküm salam, qanday? Qandaysiz? Yaxshisiz? Yaxshi, densoqlik yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Bizdin Sherg'az Turdiqulov degan inimiz qay joqda yuradi? Al o'zingcha kirish kerakmi, cho'g'i kirishimiz kerakmi? Men o'yimcha cho'g'i dele kirsangizlar bo'laveradi bolchu. Çok bunday qilib, birinchi men meni mayaklashaylik, bir 10 minutni tegaraga. Ma'qul. Qanday? Yaxshimi? Densoqliklar yaxshi? Yaxshi, Xudoga shukr. O'zing qanday? Xudoga shukr, yaxshi. Baytam bir efiringa ko'ratam. İlyas Abdurazakov men son mayak bo'ldi. Son nurlar bo'ldi. Maqsud aka. Oh. Birinchidan el bilan amandashib olamiz. Sizni ertadan beri kutib o'tamiz. Жалпы ушул Instagramda көрүп отурган биздин замандаштар, анын ичинде Мурадилдин көрмандары, Сүйүнчү радиосунун жалпы көрмандары, сиз ушундай керемет кечте жолугуп аткансызга кубанычтабыз. Мына бүгүн баарыбызды бириктирген, баарыбыздын деңгээлибизди тең кылган ушул карантин болуп турат окшойт. Негизи баардык нерседен жакшылык издеген жакшы. Мына ушул карантиндин арты менен сиздер менен тез-тезден эфирге чыгып тез-тезден барлашып атабыз. Бул деле жакшы деп ойлойм. Дал ушундай бизди эфирге чакырган Сүйүнчү радиосу, анан биздин сүйүктүү ырчыбыз, инибиз, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө болгон Мурадил Данияров менен чогуу эфир кылып атканыбыз, бул биз үчүн деле аябай сонун. Мана жакшы Мурадил? Жакшы, Мақсат аке. Мен суроо мындай да Мақсат аке, мен сизди билишим боюнча 2013-жылдан бери билем. Сизди. Анан мындай жакындан таанышып келгенде көп деле болгон жок да. Анан сизди мен мындай сырттан көрүп аябай бир капризный, ушундай бир менменсиген адам деп ойлочумун. Көрсөм мен адашкан экенмин да, негизи мен адашкан экенмин. Аябай жөнөкөй, ушундай бир эмгекчил адам экенсиз. Ушул сапатыңызды аябай бааладым да мен. Бул сыр эмнеде? Чоң рахмат. Негизи Мурадил жашоодо мен бир принципим бар. Адамдын сырткы кебетесине карап, сырткы көрүнүшүнө карап мамиле кылбаш керек да. Дайым чын жүрөк менен мамиле кылганда, анын адамдын ким экенин билесиң да. Анын сыңарында мына бүгүн бир тууган болуп, шернеде чогуу жүрөбүз, чыгармачылыкта чогуу жүрөбүз. Кудайга шүгүр, кыргыз сахнасы, кыргыз эстрадасы сендей таланттуулар менен толукталып бараткандыгы бул бизди сыймыктандырат. Бар бол инем. Рахмат чоң. Бул башталышы. Сенин ийгиликтериңдин бул башталышы. Рахмат сизге дагы чоң рахмат. Анан Мақсат аке баягы азыр мен эле бул суроону бербесем керек. Көпчүлүгү бул суроону узатса керек. Бизди качан бир жеңелүү кылып, ушундай бир той жейбиз деген бир суроом бар эле. Ушул суроо качан бир сонун кылып жооп берсеңиз. Негизи Мақсат аке ага чейин бир нерсе айтып коеюн. Алып барчу болуш деген, анан баягы эмелерди, конокторду чакырыш деген бул опоручуларда өзүнүн бир сонун бир көйгөйлүү маселе экен да булчу. Анан эми суроого жооп бере берсеңиз болот. Мен ушундай суроо берип атканымды такалып атканыма бир аз маани бербейсиз деген ойдомун. Негизи Мурадил экөөбүз бул темада көп жолу личкада сүйлөшкөнбүз. Бирок урматтуу көрүүчүлөр, көрөрмандар, бир нерсени эске алыңыздар. Мурадил аябай мындай көрөрмандарына, көрүүчүлөргө көңүл бөлгөн, көрүүчүлөрдүн көрөрмандарын жүрөгүнөн болуп аткан суроону биринчи планга койгон, көбүрөөк сиздерди ойлоп аткандыгын сыйласаңыздар болот. Болбосо Мурадил бул тема боюнча биз көп жолу сүйлөшкөнбүз. Ошентсе да мына элдин алдында көрүүчүлөрдүн суроосуна бир жооп алып берейин деп аракет кылып аткандыгы, бул сиздерди ойлоп аткандыгы. Албетте, Кудай буйруса, насип этсе, ал күндөр деле алыс эмес деп ойлойм. Жакынкы күндөрү аман эсен карантинди бүтүрүп алалы, ушул карантинден баарыбыз тыныч чыксак, ал жаңылыктар менен Мурадилди, анын ичинде жалпы көрүүчүлөр, көрөрмандар, сиздерди дагы сүйүндүрчү күн алыс эмес деп ойлойм. Мен ойлойм, ушул биздин жакшы бир туугандар, достордун, ушу Мурадил сыяктуу жакындардын бир группабыз бар, Шерне деген. Биринчи жаңылыкты ушул жака бөлүшөп, негизи сиздин азыркы учурда сүйлөшүп жүргөн жеңем бар, чын айтыш керек. Мен Instagramдан көрүп атам да, Мақсат аке, Instagramдан көрүп атам. Сагындым, ушундай бир сонун историяларды киргизип атасыз да. Албетте, Мурадил ар бир адамдын жүрөгүнө
жакын адамдар болот. Мен бирөөгө токтолуп, ошо үйлөнөйүн деген ой боло элек. Мындай, бул ачык айтыш керек, көзгө басып деп коет го, көздүн астына басып койгончо. Ошондой жакшы кыргызымдын кыздары бар. Кудай буйруса, анын ичинен жакшы бирөөсү менен тил табышып, жакшы бир ойлору туура келгенден кийин, Кудай буйруса той кылып, тойго чакырчу күндөр да алыс эмес. Мен ойлоп атам, мен ушул 2019-жылды мен өзүмө иштерман жыл деп жарыялаган болсом, 2020-жылды мен өзүмө жеке жашоомду куруу, бир үй бүлө жылы деп пландап койгом. Мен ойлоп атам, ушул жылы Кудай буйруса, жалгыздык бул Аллахка гана тиешелүү дейт. Мына мен жашоомдо деле көп жакшы жаман күндөр өттү, баардык нерсени билип, калчап дегендей түшүнүп калдык. Эми ал күндөргө Кудай буйруса мен Мурадилге жарыялайм. Айтам, Мурадил сиздерге жарыялайм. Максат эке, мына экөөбүз эле отура беришибиз керек экен. Сиз сүйлөп мен жооп берип жүрүшүң керек экен өзүнө. Чын негизи мен эртеден бери башкаларга сүйлөп аткам, башка Ильяс байкелерге сурап берип аткам, анан эми баягы чымчык сойсо да казап сойсун дейт го. Несі болса дагы сиз ушундай дагы алып баруучулук кылып, телевиденияда иштеп жүрүбүз да. Анан азыр үйдө эле жатасыз, жумуш кылбай атасыз. Бүгүн дагы көрдүм, инстаграмыңыздан да көрүп атам, кайрымдуулук иштерди аябай көп жасап жүрөсүз. Кудайым ыраазы болсун, Аллах ыраазы болсун. Ушундай кайрымдуу болуп дайыма жүрө бериңиз. Ошону менен бирге эми сиз баягы кызыктуу окуялардан бир эмне жашоодо кандай кызыктуу окуяларыңыз болгон, эмне себептен ошо алып баруучуну тандап калгансыз деген бир суроолор бар да. Ошол суроолорго дагы сонун жооп берсеңиз жакшы болот. Албетте, бүгүн белгилүү теле алып баруучу Мурадил Данияровдун суроолоруна жооп берүү биз үчүн аябай бакыт. Чынында жигитке жетимишүүнү ыраазылык кылат дейт Мурадил. Адам өзүн эч качан чектебеш керек. Адам өзүн ар тараптан ачкан аракет кылыш керек. Албетте мен ошо телевиденияга келип калышыма деле мен өзү негизи жашоодо актер болгум келчү да. Кино актерлукка аябай кызыкчумун. Анан ошо актер болоюн деген ой менен телевиденияга келгем. Мен кастингден өтүп, чоң конкурстан өтүп, анан мен ойлогом телевиденияга келсем, жакшы режиссерлор менен таанышып, алардын арты менен мен кино тартылам деген ой менен келгем. Бирок телевидение, чыгармачылык деген мен аябай өзүнө тартып алды дагы. Мен теле алып баруучулукту журналистиканы биринчи орунга койдум дагы. Аябай берилип иштеп, теле алып баруучу болуп иштеп атканыма, журналистикада жүргөнүмө 13 жылдын жүзү болуптур. Бирок албетте ортодогу кыялдар болуп, салам ишке эки деген тасмасына да тартылып, өзүмдүн актерлук чеберчилигимди дагы, актерлук жаттан да сынап көрдүм. Кудайга шүгүр, мен 13 жылдан бери иштеп атам. Телевиденияга келип калышыма ошол актер болсом, театрдан, кинодон өзүмө ордун тапсам деген тилек менен келгем. Бирок телевидение ушунчалык кызыктуу экен, ушунчалык сонун нерсе экен. Ошол нерседен чыга албай, мен көбүрөөк телевиденияга басым жасап кеттим. Кудайга шүгүр, мен кастинг барганда бир 40 адам бала катышканбыз, анын ичинен 3 бала кастингден өткөнбүз. Бирок алардын ичинен үчөөнүн ичинде жалгыз мен иштеп калдым. Бул мен ойлойм, бул дагы бир Кудайдын мага көзү түшкөн экен, Кудайдын бир мага көзү түз болгон экен. Өзүмдүн ордумду таптымбы билбейм. Силердей жакындарды, бир туугандарды, чыгармачылыктан көп жакшы адамдарды таптым. Мен ушул телевиденияга, чыгармачылыкка келип калганыма чын жүрөгүм менен Кудайга чексиз шүгүрлүгүмдү айтам. Рахмат. Чоң рахмат. Анан мен эсиме түшүп кетти да азыр. Сиз менен ушундай мен айтып берип атсаңыз, окуяны айтып берип атсаңыз, мен 2013-жылдары экенби, сиз Жалал-Абадка тойго келгенсиз да? Жалал-Абадка тойго келгенсиз. Айтамга деген ресторанда, анда сиздин Inspire деген машинаңыз бар эле, ак машинаңыз. Айтамга деген ресторанга келгенсиз. Мен музыкант болчумун ошол жердечи. Кой? Мен музыкант болчумун. Аны сиз деле билесиз, музыкант болчумун. Сиз мага келип сөз берип бүткөндөн кийин музыканы көтөрүп тур деп ушундай бир айткандарыңыз эсимде да, ушундай. Мына бүгүн бир тууган болуп жүрөбүз, көз тийбес. Рахмат. Мурадил, карантинде өтүп атат. Кудайга шүгүр, карантинде биз дагы ушул үйдөн чыкпай эле отурабыз, гигиенаны сактап.
Молодец. Бул жакта сураныштар көп болуп атат. Максаты койсоң көп сүйлөп отура берет дейт. Андан кийин ырдап бербейсиң дейт. Мен коштоп турайын. Кетти анда. Сиңдип таштап койбойсуң жалпы көрүшүлөргө. Kızlar varsa diyeceğim Aygıp kırpırlar Arasından görünüp bir sumur saylar Ay gülüm koysun aylar Gündemden tasman Yüzünde dilerim kan temizim azlar Serpip kara kalsın Sense kelek yaşsın Siyotun güzüm Sesimin açtı Baradasın batma Kadam kasapta Kap kaspasan Kimindesin Beni tanıtamam Gülüp koysun ayday Gündemden tasmay Yürütünde dilerim Kanca gülsüm asgay Serpil kara kaşın Ay sensi gerek saçsın Siyotunu gülgüzüm Sesimin açtı Siyotunu gülgüzüm Sesimin açtı Canım olup çarkılda Ay çağılganda şarkılda Bölüştüğünde oynamam Aklımda yankıda Kanat gülüp sağır Oyunu gülüp çarkılda Kalırlaşır ötürüne Gönül gölge kaldırma Kalırlaşır ötürüne Gönül gölge kaldırma Arna verir güllerin Bir basalına gül bahtana Tışapır koyunların Rahat kocaş kezdin ay gülü oynap sürgünün Saymalaylı cıldızlaylı caş omuzdun güllerin Canım bolup şarkıda Çağılganda şarkıda Bölüştüğünde oyununu Bulutta kaldılar Kanal gülü gülçalı Oyma gülü şarkıda Kadırlaşır ötürüne gönül gölgir kaldırma Kadırlaşır ötürüne gönül gölgir kaldırma Gönüllerge gir kaldırmayla Şunday bir Sonun жашоодо жашатабыз Кудайга миң мертебе шүгүр келтиребиз. Ошол Максат байке азыр биздин Шергази Турдукулов деген инебиз дагы күтүп атат. Ошол Шергази Турдукулов деген журналист инебизге алып баруучу инебизге дагы баарлашып, анын дагы ден соолугун сурап. Албетте Сүйүнчү радиосунун анын ичинде Мурадил Данияровго өтө чоң ыраазычылык. Өзгөчө сонун эфир болуп атат. Мен көп эле эфирлерге чыгып атабыз ушул эмеде карантинге байланыштуу. Кудай буйрса мен ойлоп атам жакынкы күндөрү мен Инстаграмга чыгарып аткан Аяш апам деген долбоордо Мурадилдин да апасы менен таанышуу күндөрү бизге буйруп насип этсе керек. Сиздер сүйгөн Мурадилдин апасы менен тааныштырып сиздерди мен айтайын дегеним көп эфирлерди чыгарып атабыз, бирок мындай шандуу, мындай өзгөчө ырлар бүгүн гана ушул Сүйүнчү радиосунда Мурадил бүгүн Сүйүнчү радиосунун инстаграмын карап атыптыр, башкарып атыптыр. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берген үчүн Мурадилге ыраазычылык айтып, өзгөчө рахмат айтып койсоңуздар болот. Жакшылыктарда, тойлордо көрүшөлү. Албетте, рахмат Максат байке, сизге дагы чоң рахмат. Ушундай баягы макул болуп, жок дебестен ушундай эфирге кирип бергениңизге. Сизге дагы ийгилик, ден соолукта болуңуз, оорубаңыз эч качан. Ушунуңуздан жазбай жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Жакшылыктарда көрүшөлү. Нурлан байке дагы эфирге чакырдык эле. Бир себептер менен
Азыр интернетке кирип анан байланышам деген. Ayılımdı bugün istedim, akşamdan oynap geç geldim. Bizdin Şergaz Turdukulов деген энебиз дагы эфирге кошулуш керек эле. Эгер Максат байке сиз бизди көрүп аткан болсоңуз, Нурлан байкеге чалып койгон мүмкүнчүлүк барбы деп айтайын. Adırdan oynop geç geldi. Apakem kayda mellerde. Adırdan zırdım senayda. Bu bakırdı parada. Muhtabayım tüende dağayla. Şergazı Turdukulов. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам, браво, соннор. Баягы алып баруучулар ар дайым курап сүйлөшөт. Ушундай мен дагы алысты жакын кылган кыз, тамакты таттуу болгон туз. Ассаламу алейкум Шергаз Турдукулов. Кош келипсиз биздин эфирге. Алейкум ассалам, жалпы кыргызстандыктарга отман кечиңиздер менен сүйүнчү радионун жалпы угармандары, көрүүчүлөрү жана Мурадил Данияровдун дагы сүйүктүү күйөрмандары десем жаңылышпайм, барыңыздарга салам. Биз азыр ошолордо Шергаз, мен бир тааныштыра кетелин. Шергазы красавчик, өзү алып баруучу, телеведущий, телеканалдын жүзү, 7-каналда диктор болуп алып барат. Бизге караганда жаңылыктар эрте жетет десем жаңылышпайм, Шергазы. Акыркы учурда кандай жаңылыктар, карантинде кандай болуп атат, эмне болот деген бир маселе бар. Ошол маселеден бир аз болсо дагы ушуну айта кетсең, андан кийин баарлашалы. Анда бир аз маалымат берип коеюн, жалпы кыргызстандыктарга. Урматтуу мекендештер, мына көп нерсени ойлобостон үйүңүздөрдө отуруп прямой эфирде отурганыңыздар бул өзү биз үчүн чоң мындай кубаныч да. Себеп дегенде көчөгө чыкпаңыздар, эрежени так сактайбыз. Себеп дегенде күндөн күнгө мына ооругандар аябай көп болуп атат. Мисалы Кыргызстанда ар бир оору жугузган 4-чү адам бул медицина кызматкери болуп атат да. Ошон үчүн эрежени так сактаңыздар, үйдөн чыкпаңыздар. Дагы эмнени айтайын? Ошол эң жакшы кабар. Азыркы учурда канча адам мындай жакшы болуп чыкты, мындай жакшы сүйүнүчтүү кабар деп. Жакшы болуп чыккандардан 100дөн ашты, 100дөн ашык адам жакшы болуп чыкты. Сон биздин 100дөн ашык адам жакшы болуп чыкты. Буюрса, мен ойлойм бул бат эле жок болот деп, ушул майдын башталыштарына барып жок болуп болуш керек. Толугу менен жеңип чыгабыз. Эң баягы пик, мисалы, оору көбөйөт деген учур азыр 20-24 апрелге чейинки аралыкта болуп атат да.
Ошондой анан ушул сиздерди ойлоп, ушу элге маалымат так жетсин деп Мурадил Данияров мени тандап алган экен. Ыраазычылык билдирем убакыттан пайдаланып. Негедир интернет жакшы болуп атабы же меники катып атабы? Мага ошондо катты кандай болуп келатат да. Интернет слабый болуп калды окшойт силерде. Эми жакшы болду. Көпчүлүгү баягы менин интернетим жакшы эле болуш керек, урматтуулар. Эртең Кудайым буйрса Жалал Абадка 200 үй бүлөгө жардам таратылат. Эгер араңызда болсо, ушул Жалал Абад шаарына дагы жардам сүйлөшүп койдук. Өлү дейт, Мурадил катып атат дейт. Жакшы эле да туурабы?